Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Япониянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен ракуго жапон адабий жана театралдык жанры көрсөтүлдү. Иш-чара Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгына карата уюштурулду. Ракуго 16-17 кылымдарда пайда болгон. Ал адатта күлкүлүү оозеки баяндоо искусствосы катары айтылып келсе, кээде алар бир топ узун окуяны баяндап беришет. Уюштуруучулардын айтымында ушундай эле иш-чара өлкөнүн башка жогорку окуу жайларында дагы уюштурулат. Мындан тышкары 17 сентябрда Улуттук филармонияда барабанчылар тобунун жана Япония менен Кыргызстандын Оде Дайко тобунун Сямисен деп аталган музыкалык аспаптын коштоосундагы концерти өтөт. Биринчи курска тапшырган студенттерге япон тилин эле эмес, маданиятын, тарыхын, алардын басып өткөн жолун, ал жагынан дагы биз көп жакшы нерселерди алсак болот. Ошого карата ошо биринчи курстарды чогултуп ушуларга өткөзүп атабыз да. Анан мынакей 30 жыл аралыгында ошол эки өлкөнүн ортосундагы байланышта биздин Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети дагы четте калган жок. Нихон Тайшикан ва 9月をジャパンマンスとБыйыл Япониянын Кыргызстандагы элчилиги бир айлык маданият күнүн жарыялаган. Анын алкагында азыр ар кандай иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бүгүн Кыргыз мамлекеттик университетинде ракуго театралдык жанры көрсөтүлүп жатат. Эртең Борбор Азиядагы Америка университетинде болот. Ошондой эле жакында чоң программадагы концерт өтөт. Анда кыргызда комуз болсо, япондордун Сямисен деген аспабы ойнотулат.